Ислам дининде акылды көбөйтүүнүн кандай ыкмалары бар? Бул өтө зарыл суроо. Өтө жакшы суроо. Мындай бир тууганым. Китеп менен сүйлөгөнүбүз жакшы болот, ар бир нерсени ссылка, далилге таянып. Египетте жыл сайын китеп көргөзмөсү өтөт, 25 тубандан келип өлкөдөн. Ошол жерде баланын мээсин өөрчүтүү жана мээ булчуңдарын активдүү иштетүү деген китеп бар. Мына ошол китеп бул биринчи китеп, Муну кыргызча, орусча которулса жакшы болот. Экинчи Куран жана мээнин эки бөлүгү деген китеп бар. Ошол эки китепти абдан көп 2 сыйрадан окуп чыктым, башынан аягына чейин. Ошондо келет адамдын мээси булчуңдардан турат. Кандай эле азыр биздин спортчулар олимпиадада катышып атпайбы, элестетиңиз, ашыкча май жок, ушундай бир сулуу сымбаттуу деген, Кудай жаман көз, жаман сөздөн алыс кылсын. Ошо булчуңду адам машыктырып, булчуң чыңалып тартылгандай эле, чыйралгандай эле, адамдын мээсинин булчуңдары иштөө менен кадимкидей чыңалат. Медицина бүгүнкү күнгө чейин канчалык өнүкпөсүн, дамыбасын, мээни толук изилдеп бүтө элек. 87 миллиард нейрондор бар жана башка деп келет. Ошондо мээнин ар кайсы булчуңу бар. Мисалы дейли, ошол жерде айткан 36 булчуңун эскерген ошо китепте. Ислам аалымы и медицина жактан кабары бар, жогорку даражага жеткен аалым жазып чыккан. Мисалы мээнин эсте сактап калуу булчуңу бар. Мээнин тил жаатында, филология, тил жаатындагы булчуңу, ушундай бир канча булчуңдар кетет. Ошол булчуңдарды көнүгүү менен иштетиш керек деп келет. Бул биринчи. Адам машыгыш керек. Мисалы китепти кантип окуйт? Китеп кезели жакын болбогон, дос болбогон адам башында кыйналат ал. Бир беттен окусун, эки беттен окусун, бирок калтырбасын туруктуулук менен. Бул бир. Мээнин булчуңдарын иштетүү менен адам акылдуу боло алат. Экинчи, жана Куран жана мээнин эки бөлүгү дегенде, мээнин оң бөлүгү бар, сол бөлүгү бар. Бирөө ошол чыгармачылык, мындай бир өнөрпоздук тарапка, бирөө так тарыхый илимдерге деп келет. Курандын кудурети, субханалла, Алланын сөзү да. Ошол жерде илимий факторлор менен далилдеп берген. Куран мээнин оң жана сол бөлүгүн тең бирдей иштетүүгө жөндөмдүү. Анткени ал Алланын сөзү. Танзилун мин роббил алемин, Куранда келет, ааламдардын жаратуучусу, эгеси, тарбиялоочусу болгон Алланын сөзү бул, түшүрүүсү. Курандын оң жана сол бөлүгүн тең иштетет деп келет. Ибн Ади бул сахих ишенимдүү хадис Камил деген 10 томдук китебинде алып келет. Мен таалламал Кур'ан, ким Куранды үйрөнсө, окуп жүрсө, ошонун илимине терең сүңгүп кирсе, маттаахуллаху би акли хатта ямут, кайтыш болуп өлгөнгө чейин мээсинен алжытпастан, ар кандай дөөдүрөп сүйлөп калбастан, так, тунук акылы бекем болуп турат дейт. Демек, мээни биринчи Куран көп окуш керек, экинчи мээнин булчуңдарын машыктырып туруш керек, анан үчүнчүсү такыбачылык керек болот. Адам жеген тамагына, көргөн нерсесине, уккан нерсесине, басып жүргөн нерсесине сар эсеп салып, зыян нерселерден сактап, арам күнөөдөн сактап жүрсө, ошол такыбачылык акылга кадимкидей таасирин тийгизет. Тастыгы Куранда бар: «Ваттакуллаха юаллимукумуллах». Кудайдан коркуп такыбачылыкты кармангыла, Кудайым өзүнүн илимин арттырып берет дейт. Акыл, илим бул өтө асан өсөндөй, эр шаркак жүргөн түшүнүктөр болот. Анан үчүнчү нерсе, тамак ашындагы таасири өтө туура. Туура эмес зыян тамак мээге доо кетирет. Кудай арам кылып тыйган нерсенин бардыгы акылга доо кетирет, ал акылды кемчонтой кылат. Кемитип барып, кырып барып жок кылат ал, акыр түбү. Ошол ичкилик, баңгизат жана ушул нерселер. Кыскача ушундай, анан кеңирээк дагы токтолобуз.